Карантинди bir мусулман катары кантип өткөрүүбүз керек? Орозо жакындап жатат, ага кандай даярдык көрөбүз? Негизи ошол орозо учурунда, урматтуу бир тууганым, карантинден мурда биз ошол ифтарлыктарга барып олтуруп, көп учурда таравих намаздардан кеч калып, же окуй албаган учурлар кездешип калды. Ошондуктан мен ушунчалык каалайт элем, таравих намаз толук болсо деп. Кээ бирлерибиз бир байлардын үйлөрүнө барып, илгерки жанагы Токтогулдагы жанагы 5 каманде ошолордун арзыматындай болуп, ошолордун үйүндө таравих окуп, ошондо катма окуп жүрүп алып, мечиттер калып кеткендери бар. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, кээ бир жерде вип жамааттар болуп кеткени бар. Мечиттер курчалап калып эле үйлөрдө намаз окулуп кеткен жерлер бар. Ошондуктан ошол мына карантин болуп тура турган болсо, эгерде дагы деле Кудайым сактасын ага чейин жазылат деген үмүттөбүз. Эгерде ушундай болсо, анда үйлөрдө окуйбуз таравилерди. Эгер боло турган болсо, анда мечитте окуйбуз. Ошол ифтар тамактар бизде ысырап болуп кетти. Ошону азайтып, ошол мечитте көбүрөөк намаз окуганга аракет кылганды мен сунуш кылат элем. Анан мынагу карантинде урматтуу мусулмандар, ошол шарттарын толук сакташыбыз керек. Ошол сактоо менен биз Кудай астында соопка ээ болобуз. Колду жууганда 20 секундтай жууп туруш керек. Мындай манжалардын, салалардын аралары, тырмактар сөзсүз түрдө жуулуш керек. Маска тагып барышыбыз керек колдон келишинче. Андан сырткары үйгө, көчөгө чыкпаганга аракет кылышыбыз керек. Айтор сактанганды сактаймын деген сөздү эбде карманышыбыз керек. Анан тартипке моюнсунма, мына бүгүн эле өзгөндү көрсөтүштү. Өзгөндө адамдар жөн эле сентерде басып жүрөт, нары бери жөн эле телефондон сүйлөшүп эле жай күн андай болбойт. Жанагы кээде ойлоп кой, мына Пакистанда көрдүк, Индияда жума намаз окуп чыккандарды, бешим окуп чыкканды таяк менен сабап аткан. Балким ошондайды бизге дагы киргизип коюш керекпи деген дагы мындай кээде бир ой жылт этип келип кетет экен. Урматтуу бир туугандар, мусулман кантип туура тамактанат, кеңеш берип коесузбу? Карантинде баарына керек болсо керек. Мусулман тамактан мурда колун абыдан жакшылап жуйт, тамактан кийин дагы жакшылап жуйт. Карантин күндөрү 20 секундтан ашык жуйт. Колун самындап жуйт мусулман, итаат кылат жана тамакты карантин күндөрдө үнөмдөп ысырап кылбаш керек. Билесизби? Илгери бир падыша менен бир кумурска окуя болгон ортосунда. Падыша сурапты: "Эй кумурска, ушул данды көтөрүп кетип атасың, сага канчага жетет?" десе, кумурска дейт: "Мага 6 айга жетет" дейт. Сени сынайм деп туруп, ошол кумурсканы бир дам менен сандыкка салып бекитип коюп, анан падыша 7 ай болгондо чочуп кетип ачса, жанагы кумурска буудайдын жарымын жеген экен. Өзү 6 айда баарын жеп бүтмөк. Анан падыша сурапты: "Эй кумур, сен айтпадың белең? Мен 6 ай жейин дебедиң белең? Эмнеге 7 айда жарымы калды?" десе, сен келесе дагы унутуп калсаң, жарым жыл эмне кылам деп ойлоп ошентип калдым белең. Бул оору келесе оору болот экен. Ошон үчүн оору качан келет, качан жок, этият болгула. Мурдагыдай жеп жанагы жаман ой жайытын бир күндө түгөтөт болбостон үнөмдөп аракет кылсак, иншалла бардыгы жакшы болот. Ысырап көп кылбайлы, урматтуу бир туугандар. Ысырап иннаху ла юхиббул мусрифин, Кудай таалам ысырап кылуучуларды сүйбөйт. Колдон келишинче жанагы тамак ашыбызды үнөмдөп, азырактан жасап аракет кылыш керек. Анан калса пайгамбар алейхиссалам айткан, момундун курсагынын 3төн 1 тамакка, 3төн 1 суусунда, 3төн 1 эмне абага. Мына токчулук күндөрдө кыргыздардын бардыгын ашказаны толугу менен тамакка болуп кетип, анан тамактан келип чай ичип, анан аба эртеси жутчул. Ошондон мындай кылбайлы, урматтуу бир туугандар. Келгиле 3төн 1 абага, 3төн 1 тамакка, 3төн 1 суусундукка калтырсак, ошондо тамакка да үнөм болот, жана пайгамбардын сүннөтүн толук аткарган болуп эсептелебиз. Оң кол менен жеш керек, албетте. Тамактын түбүн мындай бир шыпырып тазалап жеш керек болот, анын түбүнө калтырып койбош керек. Тамакты алдынан жеш керек, бисмилла жеш керек, бүткөндөн кийин Кудайга шүгүр айтыш керек. Кудайга шүгүр айткан болсо, Кудай таалам дагы жакшы даамдарды насип кылат. Ушул кыйынчылык күндөрдө катым Куран окуп, эл жерге жакшылык сурап дуа кылса болот. Албетте ушундай катым окулуп атат, китептер окулуп атат, дуалар кылынып атат. Ошондой эле айта турган маселе, азыркы учурда Куран жаттаган каарылар, мына Абдугапар Сыманов абабыз айтат, казакстандык агабыз, бир тууганыбыз, Кыргызстанда каарылар өтө көп дейт. Санын билбей, чында санын билбейбиз. Ошондуктан ар бир каарылардын моюндагы милдет азыр Куран Каримди баштан аяк катым кылып, Кудай таалам Куранды өзүң сөзүңдө окудук. Ошол окуган Курани Каримибиздин ортого коюп сурайбыз, элибизден ушул ооруну алып кет, ааламдан алып кет, оорубайлык алыс кыл, ыйманыбыз бүтүн болсун, саламат болсун, адалдан келген рызкы бер, ден соолук бер, балдарыбыз кайра мектепке барып окусун деп, мына мугалимдердин бардыгын тоготпой аттык элек, чекчеңдеп барып мугалимдер дуруш
урушуп силкилдеп уруп аткандар азыр мугалимдин кадырын билтет. Айтор ушул оору эгерде жакшылап карай турган болсок бизге көп жакшылык алып келди, урматтуу бир туугандар. Мугалимдин кадырын билдик, мугалимди сыйладык, үй бүлөнүн кадырын билдик, базардын кадырын билдик, эркиндиктин кадырын билдик, ал эмес өзүбүздүн үйүбүздүн кадырын билдик, урматтуу бир туугандар. Чаштырачка бара албайт экенбиз, мечитке, жамаатка бара албайт экенбиз. Демек ушулардын кадырын билиш керек. Ушул нерсе бизге керек экен, мына Кудай таалам жиберди, демек ушундан туура жыйынтык чыгаруубуз керек болуп эсептелет. Ал эми аалымдарыбыз, Куран жаттабагандарыбыз мисалы үчүн колдон келген дубаларын айтып, зикирлерин айтыш керек болот. Ал эмес Кудури китебин дагы окуп, ошондо мынча маселе бар, ошол маселени китепти бир сере окуп бүтүргөндөн кийин ошол дуба кылса дубалар кабыл болот деген аалымдардын тажрыйбалары бар. Ошону ишке ашырсак иншалла жакшы болот.